bu cüzdan 70 koş da 70'e düştü. Sen daha koş. 5000 koş. Ulan 5000 koş. Кийинки маселе бул жанакы миллион сомго койлор жаш эле кымбат эле алынып атат. Булар өлүп калса эмне болот деген суроо болуп атат да. Ошончо кымбат Бул кой жакшы деген. суроо, мындай суроолор көп. Өлүп калса эмне болот? Кулагым бышып кейсиңерби? Dörtte bağıp çoğun. Ya bir kadar koy. Ver. 50 som öyle poz veriyordu. 70 bin pul verirsen kozunuz moşluk sütü çağırıp. Kaç ay bağısın? Zamis aka, no, canı nima o'tadi? Bir qo'zi. Padakka debeydi, jo'ndiroq bo'ladi bizga bir yaxshi qo'zimizdan. Jamoatga berasiz. Bol bir qo'zi padarak Jalavat jamoatine. Bu Şamansaydık. Liman Şamansay. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Qanday ekan? Qora yaxshi. Shamal TV'de YouTube'a girsen hakem kanalı var. Подписаться, лайк, қоңырау Aziretbay. Qo'shqa turgan ma'lumot. Kim bu? Niye bu? Girmez liniyadan. Girmez. Hozir buni Haymonot Manchester. Manchester ekich. 4 o'tadi. Жанакы керек маселе бар да, ошо арашан койлору жайтка болобу же үйдө эле кармаш керек бе дегенчи. Бул боюнча кандай айта алат деңиз, пикириңиз. Кажыбаңыз. Бұл бойынша мындай. Арашан койбу, Алата койбу, Жайдар койбу. Вариант үчүн 310 кылдым. Биз Arşan bu kadar tünü soda kıladı. Niye anda? өтүп кетсем 300 келет окшойт. Болду. Kaç oldu? Бизде белгилүү Шамал ТВ каналынын сиз негизөөчүсүз, алып баруучусуз. Assalamu alaikum dostlar. Bizde azık konukta Жалал-Абад облусунун Шамансай боюнча координатору Насып аке. Насып аке, сизге бир-эки суроолор бар эле. Бүгүнкү күндө мына жыйын болуп өттү. Бул жыйын боюнча көз карашыңыз, анан жыйын өз максатына жеттиби кандай деп ойлойсуз? Баракелде болчу абаңыздар. Мынакей Шамалсайдан келген балдар, мынакей. Бизden келген балдар. Жалал болсайда Арашан бакаларын чогулуп жатат. Шадир. Assalamualaikum. Mungkin Arashan jamaati. Tasarruf. Jawab salam, qo'l berib qo'ying. Assalomu alaykum. To'xtol jamoatmi? Qanday vaqtmisizmi? Video qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bozor qurganmi? Assalomu alaykum. Қарауылда жаматын. Бұл жігіттердің қоросынан азыр атақты болып отқан Блондин ұшу жігіттің қоросынан шыққан, 80 шул жақтан шыққан, Ландрас, Грузин, көптеген атақты қошқарлар ұшу жігіттің қоросында тұр, ұшу жігіттің қоросынан шыққан да. Ошол бир да қол жауып, Замис Ниманымызды. Zamis aka, no, canı nima o'tadi? Bir qo'zi. Padakka debeydi, jo'ndiroq bo'ladi bizga bir yaxshi qo'zimizdan. Jamoatga berasiz. Bol bir qo'zi padarak Jalavat jamoatine. Bu kettiga jamoatga olib bir qachon ranchlayga qo'rasidan. Rahmat. Biz To'qtovul jamoatdan keldik. Шайдан эми негизинен бүгүн ушу Жалал Абад областында чоң жыйын болуп атыптыр. Аллах Субхана ва тағала ушул жерден ушунча адамдардын арасынан, Кыргызстандын арасынан чогулуп келип ушул жерге Аллах Субхана ва тағала өзү чогултtu. Сол биздин төрагабыз Мирлан Сатбеков агабызга бир сөз берели, бир атыраак жигиттерди кол чапаңыздар, Assalamu alaikum, hurmatli Жалал-Абад jamoati. Мына баарыңарды бүгүн чогултуп, ушул жерде дасторконду жайып берип аткан ушу Жалал-Абад шаарынын жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Негизи баарыбызды бириктирген ушу Арашанга ой болуп атат. Оюбузга эркин чогулушуна биринчи жолу келип катышып атам. Ошол үчүн бул жерде кандай көйгөй маселе, эмне суроолор болсо, ушул жерден баарын берип, ушул жерден чечип, такташып, баарын ошо талкууга салып, ортодон чечише алайлы да. Ошон үчүн эмне кандай маселе суроо чогулушубуз жемиштүү болсун. Жамааттын 2 жыл мурун 20 эле киши чогуш керек. Бүгүнкү күнү мына 200ден ашты деп атасыздар. Ушул баары мына жетишкендик деп айтса болот. Ушундай мына ар бир короодо чемпион жаралсын. Чоң рахмат. Баракелде болчу абаңыздар. Assalamu alaikum dostlar. Bizde azık konukta Жалал-Абад облусунун Шамансай боюнча координатору Насып аке. Насып аке, сизге бир-эки суроолор бар эле. Бүгүнкү күндө мына жыйын болуп өттү. Бул жыйын боюнча көз карашыңыз, анан жыйын өз максатына жеттиби кандай деп ойлойсуз? Assalamu alaykum jamoat. Биринчиден суроо маңдап коеюн.
Шамалсай жамаатынын координаторумуз. Биздин Мулакенов Арашан жамаатында ошол жактабыз бирге. Бүгүн мына 11 февраль 2026 жылы Ош Жалал Абад обласу боюнча Арашан кой баккандардын чогулушу болду. Бул чогулушта 1 жылдык план бекитилди. Андан сырткары координатор бекитилди. Координатор Жомарт Кайыпов болду. Ардыгы бир оздан бир добуштан берди. Жомарт Кайыпов координатор болуп шайланды. Анан 1 жылдык ярмарка пландаштырылды. Жакшы сөздөр сүйлөндү. Коноктор келди Бишкектен, Бирлан деген Кыргызстан боюнча Арашан төрагасы. Ал жакшы сөздөр сүйлөндү. Азыр жашындай бизде жаңылык. Жанакы эрк маселе бар да, ошо Арашан койлору жайтка болобу же үйдө эле кармаш керекпи дегенчи. Бул боюнча кандай айта аласыз, пикириңиз? Тажрыйбаңыз. Бул боюнча мындай. Арашан койбу, Алата койбу, Жайдар койбу жыл бою бир жерде короодо кармалган кой жайтка чыга албайт. Ошол жерден алып туруп, 1,5 ат келтирип, коросун алып келтирип, өзүнүн шартына ылайыкташтырып туруп, жайлоо койдо мисалы жүрө албайт. Биринчи маселе туягына маселе кетет, туяга аксайт, чаң жутат, өлкөсүнө жүрө албайт, арыктайт, өлүмгө учашы мүмкүн. Эгер жыл бою Арашан эмилгендерден жыл бою жайтта жүргөн койлор бар. Жыл бою үйдө тоюп бербей башка албайт, башка жолдордо жүргөн Арашандар бар, эмилгендер. Ошолордон алып келтирип, жайлоо кайдасап жүрөт. Дагы бир вариант козу кезинен үйлөткүлө, козу кезинен. Мисалы үчүн үйүңө төлдө өтүп, ошондой эгер жайтка жайлоо шартына көндүрөм десең, айдап үйлөтсө ал көнүп кетет. Бул бир эле Арашанда эмес, Алатоодо дагы, Жайдарда койдо дагы, башка койдо дагы жыл бою бир жерде кармалган кой ал жайтка жүрө албайт. Рахмат. Кийинки маселе бул жанакы миллион сомго койлор жаш эле кымбат эле алынып атат. Булар өлүп калса эмне болот деген суроо болуп атат да. Ошончо кымбат кой деген. Суроо, мындай суроолор көп. Өлүп калса эмне болот? Кулагым бышып кейсиңерби, Арашан эти супсак, бардыгы туура эмес түшүнүктөн келип чыккан суроолор. Өлүп калса бул эмне болот деген суроого жооп берейин. Өлүп калса өлүмдү дагы жашоону дагы Аллах берет. Мына сен экөөбүздүн дагы адамдын керек болсо адамдын өмүрү да Алланын колунда аманат. Пендеден эмне керек? Бизден жакшы ниет менен иштик кыла беребиз. Өлүп калса сабыр кылабыз. Жакшы болуп кетсе Аллахка шүгүрүн айтып, ошол колдон зекетін чыгарып беребиз. Дагы бир мисал келтирейин. Бул негизинен Арашан койго айтып атты бул сөзчү. Башка бардык дыйканчылыкта деле, уйга деле, жылкыга деле ушуга берилген өзү туура эмес деп билем. Себеби бул сүрө Алланын өкүмүнөн кийинчү деп билем. Себеби өлүмдү дагы жашоону дагы Алла берет. Пенденин иши бул жерде жакшы ниет менен аракет кылыштык, натыйжасын Аллах берет. Дагы бир мисал келтирейин. Мисалы үчүн Ош Бишкек трассага таксиге чыгыш үчүн, Бишкекке таксиге чыгыш үчүн жок дегенде 500 000 сомдук же болбосо 1 миллион сомдук машина менен таксиге чыгасың. Эми карап көрөлү, ошондо деле тобокелчилик бар да. 1 миллион сомго машина алып туруп таксиге чыксаң, ал жерде 7 адам алып барасың, 7 адам. ДТП болуп атат, авария болуп атат, бул жерде тобокелчилик чоңурат. Козуга караганда таксиде. Мындан корккон адам ишти кылбай отура бериш керек, алмакыш болмок иш деп. Кылыш керек, таксиге кызыккан адам таксини кылыш керек, уйга кызыккан уйду кылыш керек, жылкыга кызыккан жылкыга, дыйканчылыкка кызыккан дыйканчылыкка кылыш керек. Бир сөз менен айтканда, эгер токойго баруу, эгер карышкырдан корксоң, токойго баруунун кажети жок демексиз да. Болду, рахмат. Тобокелчи ишин бүтүрөт, ойчу байланууча. Ассаламу алейкум, рахмат. Бизде белгилүү Шамалтуу каналынын сиз негиздөөчүсүз, алып баруучусуз. Жалал Абадта, Көкжаңакта Жомарттын коросуна келдик. Жалал Абад обласынын координатору Жомарттын коросуна келдик. Жалал Абад Арашан жамааты Жомарттын коросуна келдик. Машаллах. Мына койлор Арашан койлор. Машинча жамаат. Жомартка кимдин коросуна жүрөбүз, сүйлөп коем. Жомарттын коросуна. Көкжаңак. Так, стартовщина, сверху жігіттер. Қомсын бұл ең. Мына орға шығайдың. Onlarla büt göl aşağıdan büt. Cennet koyacak göl. 55 bin lira çıkıp çıkarıp verelim. Elin somunu kozuyordu. 70 bin pul verirsen kozunuz, moşluk sütü çıkarıp. Kaç ay bağısın? 4 ay. Kaç ay? Ben 50 versem az 75. Yok bu cüzdan 70 koş da 70'e düştü. Sen daha koş. Men daha koşak. Жақшылай айтып жүрмін. 55 жақсы. Koş. Жаңы туылған қозы. 55-ке сұрата тиесіз. Енесін көрейін. Қошты емсін. Енесін көріп қызын алып деген ше. Бұл еркек екен, атасын көріп баласын алып болады еркек екен. Ukam. Mındak le hazret. Mındak le. Altı.
Tamam 5000 koş. Tamam 60 koş. 60 lira. 5000. 5000 koş. Hazır. Sütten çıkar. Dostum koş kişine. Koş kişine. Evet, dudakla bakalım. 5000 koş. Hazır et. Hem lan şunca cemaat ayıp kaldı 60 Evet 5000 koş. Ulan 5000 koş. Ha. 60 var merak. 60 soda oldu canım. 4 ay yengis bire oldu. Başta soda oldu. Ya bir kadar koş. Sütte 60 na. Sütten жарып еркек қозы 60 мыңға бағалады. Sütten жарып 4 ay yengis bire oldu. Nasıl kek kaçırdı? Girmez. Hadi bunu Temurat Manchester. Manchester ek. 4 4. Bu Manchester'dan kozlar düştü şu Yok emçöt. Emçöt bu maç. Boyu qancha ekan? 98 ölçөş 4'ünde balдар. Variant üçün 110 qildim. Biz Karışan kadar tünü soda kıladı. Niye anda? Niye? o'tib ketsam Seni ilhamı keledi o'xshaydi. bo'ldi. Qancha oldu? 300 ayın bir qoz tanda olasın. Ova. O'shanda. O'zim qo'zg'aman. Bir qoz tanda olasın. Yok.